COVID-19 каршы Россиянын Спутник V вакцинасынын үлгүлөрү Өзбекстанга берилди. Бул тууралуу Известия агенттиги жазып чыккан маалыматка таянып Барометр билдирет. Маалыматка ылайык, Спутник V вакцинасын Өзбекстандан да өндүрүү пландалууда. Россия Федерациясынын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров COVID-19 илдетине каршы Спутник V вакцинасынын үлгүлөрүн Өзбекстандын борборуна өзү жеткирди. Баалуу жүктү Өзбекстан Республикасынын санитардык эпидемиологиялык саламаттыкты сактоо кызматынын башчысынын биринчи орун басары Халмамат Нурбаев кабыл алды деп айтылат билдирүүдө. Бүгүнкү күндө Белоруссияда, Венесуэлада, Бириккен Араб Эмирликтеринде, Индияда вакцинанын клиникалык сыноолору жүрүп жатат. Ошондой эле Бразилия, Аргентина жана башка өлкөлөрдүн өзүмөл органдары менен иш алып баруулар жүрүп жатат. Спутник V вакцинасынын клиникалык эсептөөлөрүнө катышкан чет элдик ыктыярчылардын жалпы саны 5000 адамдан ашат. Мындан тышкары Орусиялык вакцинаны тезирээк катуудан өткөрүү жана кайра даярдоо боюнча Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму баш болгон ири эл аралык уюмдар жана мекемелер менен, ошондой эле Европалык медициналык агентство менен дары-дармектин ИЭС аймагында жүргүзүлүшүнө уруксат алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эскерте кетсек, Россия дүйнөдө биринчилерден болуп коронавируска каршы вакцинаны 11 августта каттатканын жарыялаган. Спутник V вакцинасын Гамалея борборунун адистери иштеп чыгышкан.